Салам кыздар, бүгүнкү сабакта биз сиздер менен баштыкты окуганды үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге эмне керек? Бизге полипропилен жеби керек болот, шнур же болбосо өзүңүз каалагандай пахта, синтетика же болбосо любой трикотажный жип болсо дагы боло берет. Демек, бизге азыр мен сизге бул жиптин кандай жип экенин айтып беремин, бирок өзүңүз каалагандай жип колдонсоңуз боло берет. Бул Макарони фирмасынын полипропилен XL номериндеги жиби өндүрүмү, диаметри 4-7 мм, метри 95 метр, плюс-минус 5%. И 250 грамм экен. Мына ушундай болуп, биз ар бир алган жибибиздин таңгактарын сактап коебуз дагы, керек болуп калганда алып көрүп, жазуусун жазып алып иштетсек боло берет. Демек, бизге жип жана илмек керек. Мен кайсыл илмекти тандадым? 5-чи өлчөмдөгү илмекти тандадым. Мынакей 5. Сиз кааласаңыз 6 тандасаңыз болот. Кааласаңыз ушул жипти, ушул номердеги илмекти тандасаңыз болот. Сиздин өзүңүздүн каалооңузга жараша жана токуу жыштыгыңызга жараша. Биз эмне кылабыз демек? Азыр биз мына сиздер менен биринчи жиптин учун алгандан кийин, учун сөзсүз түрдө күкүрт мененби, зажигалка мененби бир аз үйгүзүп койсоңуз, бул жер сөгүлүп, жип жанып кетпейт, бул жака чейин жылып, ачылып кетпейт деген маани. Демек, биз биринчи аба илмекчилерин терип алабыз. Бизге 20 аба илмеги керек. Ал биздин сумкабыздын, баштыкчабыздын негизги узундугу. Азыр мен 20 аба илмегин терип аламын. Демек, сиз менен 20 өз алдыңызча токуйсуз дагы. Анан сиз менен биз жолугабыз. Мына мен азыр 20 аба илмегин терип алдым. Эми бир жолу 21-чи бул бийиктетүүчү аба илмек болуп эсептелет. Мына эми биз эмне кылабыз? Биздин баштыкчабыздын негизги узундугу ушул болот. Бул 19-20 сантиметр чыгат узундук. Ошондо азыр биз бир кадар кайрадан аркага 20-чы аба илмегине салып, биз бир катар жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз. Кайрадан аркага мынакей 2 жөнөкөй мамычаны кантип токуу жолундагы сабактар бар. Эгер түшүнбөсөңүз, менин каналымда кирип, ал сабакты дагы столбики без накида жөнөкөй мамыча кандай токулат кирип көрүп, практика жүзүндө тажрыйба кылсаңыз болот өзүңүзгө. Мына ушундай кылып биз сиз менен азыр бир катар жөнөкөй мамычаны токуп алабыз. Бул жип бир аз жоонураак болгондуктан, синтетика болгондуктан колуңузга оор келиши мүмкүн. Окей. Ушундай кылып азыр сиз менен катардын акырында жолугабыз. Мына бул жерге чейин токуйбуз. Бизге азыр 20 жөнөкөй мамыча керек. Мына кыздар, мен азыр 19-чуну бүттүм, 20-чы мамычаны токудум. Мына бизге мына бир катар 20 жөнөкөй мамыча пайда болду. Эми эмне кылабыз? Эки жолу бийиктетүүчү аба илмегин жасап алдык. Мынакей бийиктетип алдык. Эми жумушубузду бул жака буруп алабыз. Эми эмне кылабыз? Бизге бир катар эми жамынчысы бар мамыча токуйбуз. Столбики с одним накидом. 20 жамынчысы бар жөнөкөй мамыча токуйбуз. Мына кандай кылабыз? Демек, бир жамынча алабыз. Биздин көзүбүзгө көрүнүп турган бул жерге мына колосоктор бар, жүрөкчөлөр бар. Ушул эки жүрөкчөнүн экөөнүн тең өткөзөбүз. Бир жамынча алдык. Мына эми бул жерде көрүнүп тургандай бизге кийинки жүрөкчөгө салабыз. Мына көрдүңүзбү? Салып илмекти алдык. Бизде 3 жип болду. Биринчи 2 жиптен бир өткөзөбүз. Мына экөөнөн бир өткөзөбүз. Анан дагы экөөнөн бир өткөзөбүз. Мына ушул биздин жамынчысы бар жөнөкөй мамыча болуп эсептелет. Ушундай кылып биз катардын акырына чейин жамынча алып, 2 жүрөкчөдөн тең өткөрүп, мына көрдүңүзбү? Чыгарып алып, 2 жиптен бир, дагы бир жиптен бир, 2 жолдон. Демек, сиз менен азыр биз 20 жамынчысы бар жөнөкөй мамычаны токуп катардын акырында жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр 19-чуну бүттүм, 20-чыга келдим. Сөзсүз түрдө санаш керек. Эгерде бир катарда 20, экинчи катарда 19, үчүнчүдө 21 болсо, демек биздин токумабыздын бир түрдүү эмес, бири кыска, бири узун болуп калат. Демек, мен азыр мына экинчи катарды бүттүм. Эми эмне кылабыз? Бир жолу жогорулатуучу илмек жасап алдым дагы. Эми бир катар. Мына кыздар, азыр биз бир жолу бийиктетүүчү аба илмегин жасап алдык дагы, жумушубузду бурабыз. Эми биз бир катар жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз. Раппорт деген термин бар. Азыр биз бир раппортту бүтүрүп, сиз менен мен дагы бир түшүндүрүп беремин, ал эмне экендигин. Азыр биз бир катар жөн гана мынакей ар бир мамычанын ичине, сизге көрүнүп турган жүрөкчөнүн ичине, ушунун ичине ар бирине 20 жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз азыр. Ошондо караңыз кыздар, биринчи аба илмегин кылдык. Жазып алсаңыз дагы болот. Андан кийин
bir катар жөнөкөй мына ушундай дал ушундай жөнөкөй мамычады окудук. Андан кийин бир катар жаманчысы бар мамычады окудук. Андан кийин мына азыркы биз окуп жаткан жөнөкөй мамычаны окуйбуз дагы. Жөнөкөй мамычаны окуйбуз мына. Мына азыр мен 19-ду бүттүм дагы, 20-нчы жөнөкөй мамычаны окуп бүтүрдүм. Эми эмне кылабыз? Азыр биздин оюмуздун негизги рапортун баштайбыз. Бул үчүн бизге 3 жолу бийиктетүүчү аба илмегин жасап алабыз. Бул жерде да эң маанилүү нерсе айта кетчү. Эгерде сиз бир канча катарда окуп бүткөндөн кийин аны түшүнүп каласыз. Эгерде жибиңиз өтө жоон болсо 2 жогорулатуучу мамыча кыласыз, же 3 мамыча жогорулатуучу кыласыз. Азыр мен 3 жогорулатуучу мамыча жасадым дагы. Эми эмне кылабыз? Бир жолу жамынча алабыз. Эми биз бул жерде бир катар мына сиз көрүп тургандай жамынчысы бар мамычаларды окуп чыкканбыз. Эми ошол жерге жаңы термин бул рельефтүү жамынчысы бар илмектер. Мынакей. Бул кандай болот? Мына. Караңыз. Мына караңыз, азыр мен 3 жолу жогорулатуучу мамыча кылдым. Бир жамынча алдым. Эми бул жака биринчи мына жерге салабыз. Көрдүңүзбү? Мына. Ушул жерден жипти алып, бизде 3 болуп калды. Эми экөөнү бир өткөзөбүз. Дагы жамынча алдык дагы. Бул жогору жакта бир жолу калтырабыз. Анан кийинкисине бир мамычаны таштап, кийинкисине биз токууну баштайбыз. Мына көрдүңүзбү? Биринчисине тийген жокмун дагы, мына экинчисине салам. Бул жерде жөн гана жамынчысы бар мамыча окуйбуз. Эми кийинкисин бирөөнү таштайбыз, кийинкисине салабыз. Мына ушундай кылып биз эми жогоруга кайра жөнөкөй бирөөнү таштайбыз, кийинкисине. Экөөсүн бир өткөзөбүз. Эми дагы жамынча алабыз, дагы бирди таштайбыз, кийинкисине. Мына ушундай кылып сиз менен узор түшүрүп алабыз, оюм, бирөөнү таштайбыз, кийинкисине. Ошондо караңыз, бир рельефтүү жамынчылуу мамыча, бир жөнөкөй мамыча, рельефтүүнү ылдыйдан алабыз. Өткөзүп, дагы өткөзүп алабыз. Ал эми жөнөкөйдү бир мамыча таштап туруп, андан кийин ушундай кылып биз катардын акырына чейин ушул жол менен улантып токуп алабыз. Бирди таштайбыз, кийинкисине токуйбуз. Бул биздин негизги баштыкчабыздын негизги өрүмү. Ушундай узор түшөт. Үйрөнүп алсаңыз кыйын эмес. Түшүнбөсөңүз кайра көрсөңүз гана сабакты түшүнүп аласыз. Үйрөнүп алгандан кийин оңой эле болуп калат. Жалпысынан бизде 20 мамыча бойдон калышы керек. Ушундай кылып азыр биз сиз менен катардын акырында жолугабыз. Көрдүңүзбү? Мындай уже бир аз пайда болуп баштады. Бери чыгып турат, бири ичкериде калып турат. Мына караңыздар, азыр мен эң акыркысына келип калдым. Бир жолу рельефтүү кылдым дагы. Мына бир мамыча таштап, эң акыркысына жөнөкөй жамынчылуу мамычаны токуп аламын. Эми ушул жерден эмне кылабыз? Бир жолу бийиктетүүчү аба илмегин жасап алабыз дагы, жумушубузду буруп алабыз. Бул биздин ичкери жагыбыз, а бул сырт жагы. Ички жана сырткы жагы болот. Бул сырткы жагы болот баштыгыбыздын. Эми бир катар бийиктетүүчү жасап алдык. Эми бир катар жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз. Ушундай кылып 20 жөнөкөй мамыча токуп чыгасыз. Бул жүрүкчүнүн экөөсүнөн тең өткүзүп алып, ушундай кылып катардын акырында жолугабыз. Сиз менен 20 мамыча токуйсуз бул жерге чейин. Мына кыздар, мен азыр 19 мамычаны токуп алдым. Мына 20-чысына келдим. Жөнөкөй мамыча токуп алдым. 20 болду. Мынакей. Эми 3 жолу жогорулатуучу мамыча аба илмегине, то есть аба илмегин жасап алдым. Эми жумушумду буруп алдым оң жагына. Оң жагына бурганда эмне кыламын эми? Азыр бул жерде бизде мына 2 мамыча турат. Азыр биринчисине жөнөкөй жамынчылуу мамыча токуймун. Мындай бир жамынчысы бар мамыча токудум, көрдүңүзбү?
Эми эмне кылабыз караңыз. Бир сыртка чыгып турган рельефный, экинчиси ичкериде калды. Эми биз бул катарда ичкериде калган мамычаны бери чыгарып алабыз. Ичкериде турган мамычага караңыз. Мына ичкериде турган мамычага илмекти салып алып, ушул жерден жипти тартып, бизде 3 мамыча болду. 3-өнөн 1, 2-өнөн 1, анан 2-өнөн 1 өткөзөбүз. Эми баягы эле рапортту кайталайбыз. Бир мамычаны калтырабыз, анан кийинкисине ушундай кылып жамынчылуу мамыча токуп алабыз. Эми дагы ичкерикисине салабыз. Токуп алдык рельефтүүнү, бирөөнү таштайбыз дагы кийинкиге өтөбүз. Көрдүңүзбү? Эми биз бул менен эмне кылып жатабыз? Орун алмаштырып жатабыз, кезектерин мисалы үчүн чередовать этип, мурун биз чыгарган рельефтүү мамычанын ордуна мына ичкериде турганды бери тартып жатабыз. Мына ичкериде калган мамычаны бери тартып, биз рельефтүү жамынчылуу мамыча токуп жатабыз. Мына ушул. Эми дагы бирди таштайбыз, дагы жөнөкөй. Мына көрдүңүзбү? Ушундай кылып сиз катардын аягына чейин ушул комбинацияны улантып токуйсуз. Түшүнбөй жатсаңыз кайра көрүңүз. Ушундай кылып, азыр биз сиздер менен ушул катардын акырында жолугабыз. Эми мына көрдүңүзбү? Биринчи биз 1-2 катарды кылган болсок, эми биринчи жана 3-чүнү кылган болсок, эми биз 2-чи жана 4-чүнү кылып жатабыз. Ушундай узор пайда болот. Азыр сиз менен катардын акырында жолугабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, мына мен азыр катарымды бүтүп калдым дагы ичкериде турган мамычага салып, биз рельефтүү мамыча токуп алабыз мынакей. Анан бул жерде бизде 2 эмес 3 калып жатат. Бирөөнү таштаганыбызда бул жерде 2 калат. Демек биз бул жерде катарынан 2 тең жамынчылуу жөнөкөй мамыча кылып токуп алабыз. Бир катарда сөзсүз ушундай болот. 2 жолу катарынан чередовать этпей ушундай кылып токуп алдык. Мына биздин негизги узорубуздун рапорту даяр болду. Эми бир жолу жогорулатуучу мамыча аба илмегин жасап алдык. Эми жумушту бурабыз дагы биз бир катар жөнөкөй мамыча токуйбуз. Эми караңыз, бир катар жөнөкөй мамыча токуп алгандан кийин эмне болот? Бир катар жөнөкөй мамыча токуп алгандан кийин биз кайра эле ушул рапортту баштайбыз. Эми биздин ушул баштыгыбыз бүткөнгө чейин ушул рапорт кайталана берет. Бир жолу жөнөкөй мамыча токуйбуз, анан азыр мисалы үчүн биз бул жерге выпуклый жасап алдык да, рельефтүү столбиктерди токудук. Эмкисин бир катар жөнөкөй мамыча токуп алгандан кийин бул жакка келет. Анан бул жерде биз кайрадан эле биринчисин рельефтүү кылабыз. Мына бул жерде биз токуп алган биринчини рельефтүү мамыча кылып алабыз. Андан кийинкини жөнөкөй рельефтүү жамынчылуу мамыча. Андан кийинкини бир мамыча таштап туруп, жөнөкөй жамынчылуу мамыча токуйбуз. Андан кийинкисин дагы бул ичкериден тартып алабыз бери. Ушундай кылып ушул рапортту биз кайталай беребиз сиз менен. Ошондо бизде мындай узор пайда болот. Бизге мынакей, мен азыр 6 катар токуп алдым. Мына кыздар, азыр мен айта турган нерсе бул, биз азыр 2 жолу рапорт кайталадык. Мына 1, 2. Бизге азыр бул бөлүктө 6 рапорт керек. Кандай кылдым? Мына сизге айтып өткөндөй, биринчи биз набирать этип алдык, сиз менен. Мына баштаган жерибиз жиптин учун күйгүзүп алдык, жанып сөгүлүп кетпесин үчүн. Андан кийин биринчи катар, экинчи, үчүнчү, 4, 5, 6 жолу кайталап ушул рапортту, мына биринчи рельефтүү мамычалар, андан кийин бир катар жөнөкөй мамыча, андан кийин дагы рельефтүү, бирок бул ортолоруна, андан кийин дагы жөнөкөй мамыча, андан кийин дагы рельефтүү. Ушундай кылып биздин узорубуз пайда болот. Демек, бизге 6 катар керек болду. Мына мен 6-чыны бүттүм. Бул жерде мына 6-чыны бүткөнүмдө эмне болду? Эң акыркысын бүттүм. Сиз менен биз азыр 6 катар ушундай токуп алабыз дагы. Бүткөн соң биз бул токумабызды айлантып, мына мындай кылып айлантып, кайра эле ушул жерге келебиз. Айландыра жөнөкөй мамыча менен токуп чыгабыз. Ар бир бурчка келгенде, азыр көрсөтүп беремин. Биринчисин жөнөкөй мамычага салабыз. Бул жерде бизде бир жөнөкөй, анан бир рельефтүү катар болгон да, эсиңизде болсо. Эми биз бир рельефтүүгө, бир жөнөкөйгө ар бирине салабыз. Ушундай кылып, салып, жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз. Эгерде жакындан токуй берсеңиз, биздин токумабыздын формасы келбей, чоң болуп калат. Эки жагы чоң болуп калат. Ошол жагын дагы эсепке алып, сөзсүз түрдө бир рельефтүүгө саласыз, бир
мындай жөнөкөй мамычага саласыз. Ошентип биз мына бир рельефтүү мамычага салып жөнөкөй мамычада окудум. Эми жөнөкөй мамычага дагы жөнөкөй мамычада окуп алам. Көрдүңүзбү? Ушундай кылып биз сиз менен азыр бул жерге чейин келип ушул жерден жолугабыз.